Айелдердин көбүсү энергиям жок деп энергия жетишпейт дейт. Не істесек болот? Мисалы үчүн калай ойлойсуң? Көчөдө жай гана жаткан тас. Онун күчү бармы? Энергиясы бармы? Жай гана жаткан таста энергия жок. Онун катты күчтүү экенин биз жай гана жаткан жеринен билмейбиз. Оны алып, мен лактырып сага жиберетін болсам, сен онун канчалык күчтүү экенин сол кезде билесиң, Ягни жай жаткан таста энергия жок, оны биз алып кыймылдатканда ода энергия пайда болду. Адам туура сондай. Кыймылы жок адам бул токтоп турган суу сыяктуу. Biz көбүмүз спортпен айналышкыбыз келмейт. Өткөнү биздин мектепте физкультура сабагында абден мыйымыз кыйналып кеткен да. Тилimiz сабактап жүгүртө берген. Ягни рахаттанып спортпен айналышпагандан кийин азыр спортпен айналышуу дегенде сол физкультура эсибизге түшөт. Жалпы спортпен айналышатын кызга кызыкпайтын адам жок. Эркекти, айелди баары чыркынай деп отурат. Осы дене битими кандай дейт. Ол үчүн көп айелдер сылтап айтат, ой оған акчам жок деп. Спортпен айналышуунун акчанын кереги жок. Жай гана скакалка менен секирип сымбатты болууга болот. Эмне үчүн онда биз жасамайбыз ону? Мый катышыласып турат. Сондуктан биз эртең психосоматикалык арыктауду косамыз сабакка. Ол арыктауду толук сыңырып тыңдаган айел автоматтуу түрдө спортпен айналышкысы келип турат ол. Өйткөнү ода энергия пайда болот. Сондуктан да мындеттүү түрдө эртең биз осы сабакка оңай, мыйыңызды шаршатпайтын жаттығуларды косуп коябыз. Осы жаттығулар менен ак сиздин дене битимиңиз жок дегенде 5-6 килограмм салмак тастап сымбатты болатыны анык. Сондуктан мындеттүү түрдө бриллиант марафонуна катышып, бриллианттай жаткырууларыңызга тилектеспин.